Assalamu alaikum Kırgız elim. Abdul Аманкулов Бекбол Абдуллабекович мен еним бул жактан достор менен Бостериге чыгышып эс алганга. Ошо барган түнү эле 5-тен 6-сына караган түнү түнкү саат 12-лерде болгон окуя экен. Бостериден балдар жабылып, 7-8 бала жабылып, эним каза таап калды, кырсыктап. Анан бул бала ошо жанында жүргөн бала экен. Жанында дос баласы. Анан бул баланын биз следовательдер азыр биз могу интернет аймактарында кирип карасак, интернет аймактарында бала өзү тилин жутуп алды, бала передоз болуп калды. Дагы ар кандай ыплас сөздөр менен өзүбүздүн жүрөгүбүз эзилип турганда, кан агып турганда дагы жамаатты кылып Бостеринин баягы следовательдери ар кандай показанияларды берип салыптыр. Биз ошол үчүн мына саат азыр 6 болуп калды. Биз маркумду саат 10 эле жерге бермекпиз. Биз принципке туруп атайын андай болгон эмес. Буну сабаш өлтүрүшкөн, алып барып ошол жерде эс алып жүргөн балдар. Буну Бостери, Ысык көлдүн Бостеринин ошол жакта роудагылар барды кайдыгер караганынан себебинен ушундай ушул убакка чейин табылбай жатат керек болсочу. Болбосо бир паста табыла турган эле нерсе ошол жерде канча киши жүрөт. Уже биз чет маалыматтардан алып уже анча-мынча видеолор бизге келип атат уже. Анча-мынча видеолор келип атат. Ишо да коркутуулар болуп атыптыр. Өчүргүлө алда видеолорду, жөрбөгүлө деген видеолор болуп атыптыр. Бизге барганда да следовательдер ар кандай сөздөрдү айтты. Мындай болгон эмес, тигиндей болгон эмес деп. А бул жанында дос баласы болсо, буну бизди вообще жолуктурган жок. Бул акырында жолукту бизге. Акырында жолугуп бизге бардык чоо жайын айтып берди. Бул экөө чок отуруштур. Экөө чок отурушканда буну нары тартып кетет. Энимди нары тартып кетип, 3-4 бала энимди сабап коюштур. Бул антип мынтип жанына барганча эним жерге жатып калыптыр. Дем албай, уже үзүлүп кеттир ошол моментте. Следовательдер биз барганда андай болгон эмес, башкача болгон, тигиндей болгон деп бизге так маалымат берген жок. Кайдыгер карап коюштур. Анан биз принципке турдук. Бүгүн саат 7 болду. Саат 7 болду. Биз мына жаңы эле барып моргтон жаңы экспертизага салып, жаңы алып келдик кайта. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин ажообуз 6-октябрда бүткүл семьябыз менен барып сизди колдогонбуз. Бул нерсени токтотуш керек. Бул биринчи жана акыркы жолу болгон жок бул нерсе. Көп нерсе жетпейт дейт. Көп нерсе жетпейт. Биздин үнүбүз жетип, мына сизге жетиптир мына. Да канча үй бүлө мынтип сыздаш керек, канча эне баласын жоготуш керек. Канча аял жесир болуш керек, канча бала жетим болуш керек мындай. Сизге рахмат. Дагы бир жакшылап бир карап берип коюңуз ушул нерсени. Тура бийде туган жок. Туганды бийде ыйман жок деген Кыргызда бир жакшы сөз бар. Биз касташууга барбайбыз, бирок адилеттүүлүктөн тайбайбыз. Биз акырына чейин барабыз жигиттер. Акырына чейин барабыз биз. Адилеттүүлүк керек бизге. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Рахмат Кыргыз элим, сиздерге аябай ыраазыбыз. Экспертиза боюнча да айтып кетпейби? Эксперттер Ысык көл областынын Чолпон Ата районунун тети. Чолпон Атада, короче, эксперттер биз барганда денесинде побой жок дешти. Денеси таптаза. Бала передостон болгон, баланын тилин жутуп алган деп бизге ар кандай божомолдорду айтты. Анан кийин кайта биз экспертизаны күтөйүн дедик. Качан чыгат десек, 1 жума, 1,5 жума болуп калат, көп болуп калат деп койду. Силер сөөгүктү алып кетөргүлө деп. Биз кетер менен эле кайта Акипресс анча-мынча баягы новостилерге бала уже экспертиза чыгып калды. Баланын жүрөгү неме тили тыгылып калган, мынтип калган деп жалган маалыматтарды таратып жүрөттүр. Азыр биз бул жерге келип, өзүбүздүн Кара Бура районунун моргуна келип экспертизага киргиздик. Бул жактан болсо побой бар деп чыгып атат. Бирок так маалымат чыга элек, дагы 4 күн убакыт бар экен. Бирок
денесиндеги баягы көк алалар могу чекесине удар тийген. Анан кийин могу баш жагынан гематома, кан уюп калган баш жагына, могу арт жагына. Менде ошол видеолор, бүт сүрөттөр, бүт видео доказательство бүттүгү бар. Кыргыз элимен айланайын, кыргыз элимен айланайын. Кыргыз элим да жиберип атат көп нерсени. Кандай дагы жибере бериңиздер, кандайдыр бир күчтөр тоскоол болуп атыптыр бул нерсеге. Ушул нерсеге жакшылап бир көзөмөлдөп, бир калыс бир чечим чыгарып берсеңер жакшы болот эле кыргыз элим. Кылмыш кылган барды камалсын. Кол менен кылдуу, мойну менен жооп берсин.